Салам достор, сиздер менен бүгүн биз мантты жасайбыз. Мен сиздерге өзүм жасаган рецепт боюнча көрсөтүп бермекчимин. Жана эки түрдүү кылып түштү дагы сиздерге көрсөтмөкчүмүн. Сиздерге кызык болсо, биз менен болуңуздар. Биз биринчи камырын жууруп алабыз. Бизге un, туз жана суу керектелет. Камырыбызды каттуураак кылып жууруп алабыз. Каттуу кылып жуурусак, мантыбыз бышканда камыры эзилбей жакшы болуп бышат. Начинкасына эт, май, картошка, пияз керектелет. Мына достор, туурап даярдап алдык. Эми мунга туз, кара мурч жана приправа кошуп, аралаштырып даяр кылып алабыз. Мынакей достор, камырыбыз деле тынып чыкты. Эми муну биз бөлүктөргө бөлүп алабыз. Ушундай бөлүктөргө бөлүп алдым. Мынакей достор. Эми муну жайып баштайбыз. Камырыбызды жука эмес, өтө калың эмес, орточолукта жайып алабыз. Мынакей достор. Мен жайып алдым. Эми түйүп баштайбыз. Мынакей, бул биринчи варианты. Ушинтип эки чекесини ортосуна басып түйүп алабыз достор. Бул жакшынакай болуп бышат достор. Мынакей, бул экинчи варианты. Сиздерге азыр көрсөтүп берем. Бул будай смал деп коет. Бул деле аябай жакшынакай болуп бышат. Жана көрүнүшү деле аппетитный, сонун болуп, коноктор келгенде или конокко барганда жасап алсаңыздар деле өтө сонун болот. Мынакей достор, сонун болуп түйүлдү. Эми буну касканыбызга салып алып, 30 минуттага кайнаган сууга коюп коебуз. Мына достор, бышып чыкты биздин мантыларыбыз. Сиздер деле албетте даярдап көрүңүздөр. Бул рецепт сиздерге жаккан болсо, биздин каналга подписаться болуп, класс басканды унутпаңыздар. Жана кийинки видеороликтерде көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.